Кутмандуу күнүңүздөр менен жуманын алгачкы күнүндөгү жаңылыктарды тааныштырууну баштайбыз. Кызматыңыздарды Абдумалик Базарбаев болом. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономиялык районунун элдик башкармалыгынын төрагасынын орун басары Лю Сужа менен видеоконференция форматында сүйлөшүү жүргүздү. Жолугушуу финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын аянтында Кыргыз жана Кытай делегацияларынын катышуусунда өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы санитардык эпидемиологиялык чаралардын алкагында өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүү маселеси талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн мамлекеттик башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулады. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасы аркылуу өлкөлөр ортосундагы товарлардын агымын көбөйтүү, Торгар жана Эркештам өткөрүү пункттары аркылуу жүктөрдү өткөрүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулду. Өз кезегинде Лю Сужа билдиргендей, учурда Торгар жана Эркештам өткөрүү пункттары аркылуу өткөн товарлардын саны пандемия чейинки мезгилге жетти. Ал эми Кытай тарап консенсуска жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча мындан ары иш алып барууга даяр экендигин айтты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эки тараптуу протокол кабыл алынып, ишкерлер байланыштарды активдештирүү боюнча макулдашууга жетишилди. Өлкө башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дүйнө коомчулугу дүрбөлөңгө түшүп турганда жалган маалыматтарды таратпоого чакырды. Интернеттен алдык деп эле жалган маалыматтарды жеке менчик телеканалдардан таратып, мамлекеттер аралык кастыкты козутуудан алыс болсоңуздар. Анан мыйзам чегинде териштире баштаса сөз эркиндигине ооздуктап жатат деп айтып чыгасыздар. Сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет. Эч ким сөз эркиндигин чектеген жок. Ошол эле маалда сөз эркиндигине жамынып алып жалган маалыматтарды жеке телеканалдардан жана башка маалымат булактарынан таратууга жол берилбесин эстен чыгарбоо маанилүү деп айтылат билдирүүдө. Кечээ 6 мартта Украинадан Молдова, Румыния, Болгария каттама аркылуу келе жаткан Кыргызстандын 45 жараны Туркиянын чек арасынан өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов социалдык тармактагы жеке баракчасына жазды. Белгилей кетсек, 5 мартта Болгариянын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин куратору Енков менен телефон аркылуу сүйлөшүү болуп, ал кыргыз тараптын өтүнүчү боюнча Болгариянын аймагы аркылуу Кыргызстандын жарандар үчүн жашыл коридор берилгенин билдирди деп жазган элчи. Ал белгилегендей, бүгүн Молдовадан дагы 25 киши автобус менен Туркияга кетишет. Ал жерден бардык жарандар мекенине андан ары баруу үчүн жол жүрүү документтерин ала алышат. Украинада Польшанын чек арасында кире бериш жерде 3 өзбек жараны жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу Өзбекстандын Украинадагы элчиси Алишер Курманов билдирди. Анын айтымында, кырсык болгон маалда унанын ичинде Өзбекстандын 21 жаштагы 3 жараны болгон. Алардын бири дароо көз жумса, экөө ооруканага жеткирилген. Буга чейин 4 мартка карата Польша аркылуу Украинадан Өзбекстанга 2579 киши эвакуацияланганы кабарланган. Кыргызстанда 7 мартка карата коронавирус 10 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 1 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 39 адам илдеттен сакайып чыкты, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 153, бейтап амбулатордук түрдө 260 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.641 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 195.685 киши айыгып чыкса, 2966 адам каза болду. Бүгүн 7 мартта Бишкекте 4-дивизиондогу командалар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын курама командасы Сингапурдун командасы менен оюн өткөрөт. Дүйнө чемпионаты шаардык муз аянтында 3-8 мартка чейинки аралыкта өтөт. Эки команданын оюну саат 20:00 шаардык муз аянтында башталат. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын курамасы Иранды 13-1, Малайзияны 22-1 эсебинде жеңген. Белгилей кетсек, аталган турнирде жалпы жонунан 5 команда — Кыргызстан, Кувейт, Малайзия, Сингапур жана Ирандын курама командалары күч сынашууда. 4-дивизиондогу командалар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты Кыргызстандын аймагында алгачкы жолу өтүүдө.
Кыргызстандын тоолуу райондорунда жаан-чачынга байланыштуу кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 7-9 март аралыгында абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу төө ашуу, алабел ашуулары Чычкан, Капчыгайы, Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка, Акташ унаа жолу, Каракол, Эңилчек, Казарман, Актал, Чат унаа жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Saat 11-ге алынган жаңылыктар мына ушул кабарларды түздү. Биздин телеканалдын маалыматтык материалдарын сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан күзөтө аласыздар. Бизден алыстабай туруңуздар.